Урматтуу көрүүчү, Түз ободо актуалдуу маек көрсөтүүсү биз бүгүнкү чыгарылышта 2022 жылы өлкө башчыбыз Садыр Жапаров тарабынан чыгарылган 109 жарлыктын аркагында кеп калабыз. Студияда мен Эсенбек Сталбек уулу иштейм. Ал эми биздин суроолорго жооп берүү үчүн Нарын шаарынын мэринин орун басары Элнура Асангазиевна жана ошондой эле Нарын шаардык муниципалдык менчиктик башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасынын жетекчиси Эрлан Жамбаев мырза келген. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Кутман кечиңиздер менен. Мына ушу 109 жарлыктын айланасында сиздерде кандайдыр бир суроо болсо, биздин экрандын төмөн жагында WhatsApp номер иштеп чыгат. Эгерде суроолоруңуздар биздин меймандарга болсо, ушу номерге жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми алгач эле суроо сиздерге, Элнура айым, сизге болмокчу. Ушул жарлыктын чыкканына туура 2,5–3 жылга чукулдап калыптыр. Жарлык негизинен Нарын шаарында кандай аткарылууда? Бул жылдар аралыгында канча аянт бошотулду, мыйзамсыз басып ээленип алынган? Ушу бүгүнкү күндө ушу жерлерди өз билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө атайын 109 жарлык кабыл алынган. Ал жарлыктын негизинде Нарын шаардык мэриясы тарабынан дагы 2022 жылдын ошо 20-октябрында атайын буйрук чыгарылып, аткарууга алып, ушу жеке менчик жерлерин жер айынтынан ашыкча пайдаланып келген жерлерди, ошо мыйзамсыз куруп алган жерлерди аныктоо боюнча комиссия иштеп, ушул 2-3 жылдын ичинде бизде 5 аймак бар. Ошол 5 аймактын ар бирине билдирүүлөр берилип, ошол жана мыйзамсыз туруп алган, мыйзамсыз салып алган же болбосо ошол красный линияларга туруп алган, өзүнүн чегинен ашып чыгып кеткен, ошолорду аныкталып, жалпысы 211 билдирүүлөр берилген. Биз ошол жарлык чыккандан бери. Анан ошол 211лердин баарына элдерине билдирүүлөр берилип, көбүнчө жарандар кабыл алып, өздөрү бускандар да болду. Анын ичине ушу муниципалдык ишканасы тарабынан дагы баягы билдирүүлөрдү берип, ошону аткарбагандарга муниципалдык ишканасы тарабынан бузулуп, өз эме тиги баштап калдыруна келтирилди. Ошондо жалпы аянтын айтып кетсек, 22.440 чарчы метр жер аянты ушу өзүнүн калыбына келтирилди. Ал эми ушу жарлыкты аткарууда кала калкы кандай кабыл алды? Аткарууда чындыгында тоскоолдуктар болду. Кээ бир түшүнгөн адамдар болду, түшүнбөгөндөр болду. Билдирүүлөрдүн негизинде өздөрү бузуп берген адамдар болду. Кайра муниципалдык ишканасы андан тышкары сотко берип, соттон дагы чечилип, ушундай бузуу иштери жүргүзүлдү. Ал эми Эрлан мырза, ушу кайра артка кайтарылып алган жерлер эми мындан ары кандай багытта колдонулат? Кимдер келип ошол жерди пайдаланам деп сиздерге кайрылса болот? Саламатсыздарбы? Бул жерлерди бая биз көбүнчө кызыл сызыкка чыгып кеткен жерлерди, жолдорду басып алгандарды, ошолорду бошоттук. Биринчи кадамыбыз менен бул. Экинчи кадамына жолдор, быйыл дагы жолдор чоң кеңейүүдө, жолдор жасалды. Ошондо бошотобузса, берүү жагы болсо, бул кызыл сызыкка чыккандар берилбейт. Кызыл сызыктын чыкпагандар болсо, аны биздин мекемеге келип арыз жазса, комиссия түрүндө каралып туруп берилет да. Муну түрлөрү бар, кандай түргө, мисалы жашылдандырууга же коммерческий кылып алса болот. Ал эми ушул 109 жарлык быйыл дагы улантылабы? Быйыл шаардын кайсы чөлкөмдөрүндө жүргүзүлөт? Быйыл 2024 жылы чындыгын айтсак көп жумуштар жасалды. Московский менен Ыртыс аймагы 2024 жылдан центр 64 ошолор мындай былтыркы жылы ошол жактан жасалды. Себеби өзүңүздөр көрүп тургандай, жана бизде ошол жана үйлөр дагы турганда, жана тосмолорду туура эмес тосуп алган, же болбосо ошо шаардын көркүн бузуп тургандар болду. Анан ошонун баарын жана муниципалдык жерби деп аныктап, элдери менен түшүндүрүүсү жүргүзүлүп, жанакы тосмолор алдырылып, кайра ошолор менен муниципалитеттер келишим түзүп, анан жанакындай жаңы тосмолорду коюп, анан жарыктандыруу иштери жүргүзүлдү да. Ушул Ыртыс аймагы менен Московский аймагында, анан 64 аймагында мына жээктеп салынбадыбы? Азырда анын жээги дагы уланып, Адбашинский жакта көпүрөгө чейин уланып атпайбы? Ошондо бер жакта 64 жактагы суунун жээгинде турган павильондор жана гараждар алынды да. Алар дагы ошо арт жагы мусор болуп, ушундай шаардын көркүн бузуп турчу. Анан ошо бирдей типке келтирүүгө деп дагы ошо гараждар алынып, кайра келишимдин негизинде кайрадан түзүлүп, ошондой иштер алып барат. Анан быйылкы жылдагы мына азыр
Эрлан мырза айтып кеткендей, Ленин көчөсү толук реконструкция болгон атпайбы. Ошон үчүн биз Ак Коргондон баштап центрден Ак Коргонго чейин дагы ушундай мыйзамсыз курулуп турган жерлерди дагы аныктап комиссия менен кырып, ошо дагы ошолорду алуу иштери алдыда турат. Андан тышкары ошо биздин ички көчөлөрүбүз дагы бар. Кээ бирде жол ачып бергиле деп кайрылып келет, же болбосо тосуп алды, же туалет салып алды деп келишет да. Ошонун баарына мына биздин ошо муниципал тиги сунуш берет. Ошонун негизинде мэрия тарабынан комиссия түзүлүп, ошолор аныкталып, анан мындай ордуна келтирилет да. Анан быйыл дагы ойлойбуз ушул жумуштарды дагы мындан да күчөтөбүз, улантабыз деп. Бул жасалып жаткан иштер ушу албетте жарлыктын негизинде, анан шаардын баш планынын негизинде жүргүзүлүп жатат да. Ушул 109 жарлык, жана өкмөттөрдөн чыккан 109 жарлык жеринде көп мыйзамдар бар. Ошолорду камтуу менен Арын шаардык мэриясынын атайын иш планына бекитилип киргизилет. Ошондой эле мекемелерге дагы план коюлуп, ушул иштерди алып баруу жагы милдеттенилет. Ошо менен биргеликте иш алып барабыз. Ал эми баш планда ушу шаардын негизги көчөлөрүнүн туурасы канча метр болуш керек? Ички көчөлөрдүн туурасы канча метр болуш керек? Ушулар боюнча көрсөтүлгөн да. Эгерде ал көчө жок болсо, жашоочулар балким үй кырып алды деп коелу. Үй бузулабы? Эгерде ошондой жанакындай ген план менен жана башкы план деп атпайсыздарбы, ошо менен туруп архитектордун жана жерлер аныкталса, ошо тиги жолго туруп алса, канатке туруп алса, эгер комиссиянын актынын түзгөнүн негизинде эгер там салынып алса, бузулат. Бузулат, да? Бизде телекөрүүчүдөн суроо бар экен WhatsApp номерде. Нарынды качан иретке келтиресиздер? Базарда ой келди, жолдун ортосуна чейин чыгып соода кылгандар бар дейт. Бул качан иретке келет дейт. Бул базар боюнча, бул Кыргызстан боюнча көйгөй болуш керек базар. Былтыр аракет кылып, Конарчанын капталындагы соодагерлерди киргиздик. Анан дагы тротуарлар жасалып, бүт соодагерлер азыркы Чолпон базарына чейинки тазаланып калды. Эми кийинки быйыл жыл башынан бери Камолов Мусаевич Асангазинов бизге тапшырма берген, жыл башынан бери план иштеп чыгып атабыз. Ошонун негизинде алымчу жана мыйзам соодагерлерге эскертип берип, жана айыппул да каралган, айыппулун да салып атабыз да. Анан эми бул келип кеткендердики кичине көйгөй болуп калып атат, башка жактан келип кетип саткандардыкы мындай ошолор көйгөй жаратып атат. Шаар базардын ичин болсо колдон келишинче аракет кылып, быйыл ретке келтирип, калыбына келтиребиз деген оюбуз бар быйыл. Эми ушул ретке келтирүү иштеринде базарды ошо көчөгө жол боюна чыгып соода кылгандар үчүн ошо базардын айланасына бир жер таап, жайма базар кылып уюштурса болобу, альтернативалык жол катары? Быйыл ошол план алып атат. Жанакы азыр мына жана стадиондагы жакшы бир курулуш болгон атпайбы? Ошонун дагы жээгинде турган соодагерлер бар да, алар да ошо кайрылып келип, алар уже бошотуп бериш керек да. Анан ким айткандай эле ошол бир кылып мындай базар сыяктуу кылалы деп бир сунуштар бар болчу. Быйыл ошону муниципалитет менен биргеликте ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Азыр ошол боюнча каралып атат да, кандай кылсак деп. Анан негизинен базар кылганда быйыл иретке келтирилди да, бир топ эле. Себеби биз дагы жанакы УВДУ менен азыр камералар коюлуп атпайбы? Ошолор менен биргеликте иштелип, базарга камералар коюлуп дагы мындай тазалык жактары ретке келтирилип атат да. Бирок эми ошол жерде турган соодагерлер, магазиндер мисалы үчүн өзүнүн айланасын карап табойт да ошо. Анан биз комиссия барат, жана сандендеп күнү кылсак ачып алып соодасын кылышат, ошо эки чекесин даярдайлы деген жок да. Бирок бул боюнча азыр комиссия бар, катуу иштелип атат. Санден күн сайын чыгып, ошол базардын ретке келтирүү боюнча. Анан азыр бизде эми азыр суроо берип атат, ошо качан ретке келет деп. Шаар айым буйрса, бизде азыр план бар. Жана Бишкек шаарында көрүп атасыздар, эко-полиция деп иштеп атпайбы? Муниципалдык инспекция деп. Биз да ошону атайын Бишкекке барып, муниципалдык ишканасынын жетекчилери, юристтери, мен өзүм барып катышып келип, ошол жерден алар бизге презентация жасап берди. Буюрса ошону иштегенге азыр жоболорун иштелип чыкты. Кеңешке сунуштап бекитип алсак, сиз айткан бул шаардын санитардык тазалыгы, иретке келтирилиши, мыйзамсыз турган эмелер бүт мына ошол инспекция иштесе, биз буюрса Нарын шаары бир жакшы бир иретке келебиз. Себеби ал жерде ошол инспекция иштеп, жанакы мыйзамсыз туруп алган жерлерди да аныктоодо дагы, бузуп кеткенге дагы ошолорду мындай жобо менен бекитип алсак, жана тазалык дагы, мисалы үчүн магазин өзүнүн эле жерине жооп берем деп туруп атышпайбы, бирок ошону биз жобо менен бекитилип атат. 10 метрден 20 метрге чейин мекеме болобу,
магазин болобу, жеке ишкер кылып аткан болобу, ошонун үй болобу, керек болсо жеке үйлөр деп атабыз. Ошолордун буга чейин тазалыгына вот өзүлөрүн милдеттендиребиз да. Анан ошентсе жана муниципалдык инспекция иштесе, Нарын шаары буюрса тазалыкка келебиз, иретке келет деп ойлойм. Ал эми жана жарлыктын аткарылышы боюнча менчиктин кайсы түрлөрү, муниципалдык менчиктен сырткары дагы кайсы түрлөргө карап ушундай алдыруу иштери, бузуу иштери жүргүзүлөт? Маселен, ушу көп кабаттуу үйлөрдө кондоминиум деп түзүлүп, ушу айланасында жерлер менчиктештирилет экен. Алар кандай каралат? Ошол боюнча суу. Бул менчик негизи мыйзамда 3 түрү каралган. Бул мамлекеттик, анан жеке менчик, анан муниципалдык депчи. Бул сиз айтып аткан кондоминиум деп атпайсыз, бул жергиликтүү жашоочулардын шериктештиги болуп эметилет, бул этаждын өзүн. Бирок азыркы биздин убакта Нарын шаарында 11 этаж кондоминиумга өткөн, бирок өзүнүн баягы алып атканда маңызын жоготушуп, бүт рейтсиз кароосуз калган да. Бирок кондоминиум бул өзүнүн айланасын тазалап, рейттеп, анан өзүлөр мындай рейтке келтирмек да. Бирок бизде азыр ал иш каралбай эле, жашоочулардын мыйзамсыз басуулар болуп атат да. Биз биринчи күнү Кудайым буйрса уже буйрук чыкты бул кондоминиум боюнча. Бүт Нарын шаарынын биринчи күнүнөн баштап ушул кыдырабыз, кондоминиумдарды текшерүү ишин жүргүзөбүз да бул боюнча да. Эгерде ошол өзүнүн жобосунда, уставында көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса, анда ал жерлер кайра артка кайтарылып алат да. Ал эми ошо жол жээктери боюнча айтсак, кызыл сызыктарга чыгып кеткендер боюнча Ленин көчөсү буюрса жаз алды менен курулуш иштери башталат. Турасы канча метр болот? Кызыл сызыктан чыккандар бузулабы? Айрым үйлөр бар, турак үйлөр, көп кабаттуу. Алардын тагдыры кандай болот? Бул кызыл сызык деген баягы генплан 2021-жылы Нарын шаарыныкы кабыл алынган. Ага чейинки баягы генплан менен салынганда, өзүнүн укугу менен салынган, туура эле салынганда, аларга бул кийинки кабыл алынган мыйзам иштебейт да. Анан азыркы кызыл сызыкка чыгып кеткендер болсо, сотко берүү иштери жүргүзүлүп атат. Мисалы, мыйзам бузуу болсо, мыйзам бузуу жок, мурунку эле эме менен алып, тартип менен алса, алар турат ордунда эле. Бизде кызыл сызыкка чыккан Ленин көчөсүндө анча көп эмес да. Бизде көбүнчө кызыл сызыкка чыккан ички көчөлөрүбүздө. Биз Шералиев көчөсүндө былтыр асфальтка басылат дегенде кызыл сызыкка чыгып кеткендерди тазалаганбыз башынан аяна чейин. Бул Ленин көчөсүндө андай чоң көйгөй жок. Бул Аккорон жакта эле кичине бар. Ал дагы мындай тосмолор эле да. Үйгө чыгып кеткендерден бизде азыр Ленин көчөсүндө жок. Ал эми ушу сотко өткөрөбүз деп атабыз, эгерде баш ийбесе деп. Бүгүнкү күндө канча иш ушу соттун кароосунда турат? Азыр соттун карасында 14 билдирүү эметилип, келишим түзүлүп, азыр сотто каралууда экен бүгүнкү күндө. Азыркы ошо муниципалитет берет да, иш кыласы багы эмелерин кылып ошондо менен азыр 14. Эми биздин калабыз чакан эле шаар, баарыбызга эле маалым кайсы көчөдө эмне жайгашкан, кандай болуп калган. Анан эми ушу Сагынбай Орозбак көчөсүнүн ушу шаарча аймагында бир үй бар, ушу жолдун чекесинде эле жайгашкан. Бул үй ушу мыйзамдуу курулганбы, же эки кабаттан турган үй? Же кызыл сызыкка туруп калганбы? Эми бул жана Райбаница жактагы үйдү айтып атат болушуз, кычан мектебинен өткөндөн кийинки. Бул боюнча жеринен барып негизи иштер жүргөн. Анан бул мурун баягы кызыл китеби алынып калганда убагында канчанчылык экенин так айта албай атам, бир 90-жылы ушунда кызыл китеп алынган да. Анан ал кезде нормативалар кандай болчу экен кызыл китеп билбейбиз, бирок азыркы убакта ал өзүнүн чегинде турат да кызыл китепте. Анан баягы жолго эметсе, жолто болсо же тротуар жолто болсо, биз ал киши менен сүйлөшүп же болбосо сот аркылуу аны да чечебиз да. Чечилет. Чечилет. Андан сырткары дагы ушу эми 109-жарлыктын сырткары чыгалы, жаз келатат дегенде. Ушу жаз айларында шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу үчүн 3 айлык жарыяланабы, ишемдиктер качан башталат? Шаар тазалыгы боюнча маалымат бересиз. Шаар тазалыгы үчүн мына быйыл 2 жылдан бери өзгөчө болуп, Нарын шаарында жаз эрте келип атпайбы? Быйыл дагы мына жаз келип, азыр ошо субботниктерди уюштуруу боюнча азыр графиктери кайра бекитилип, жана милдеттендирилип, кайсы жерге деп уже субботниктин иш планы бекитилди.
Анан эми жаз менен ошо жарыяланат сөзсүз түрдө, себеби өкмөт тараптан да жарыяланып атат, биз мэрия тарабынан дагы сөзсүз түрдө 3 айлык жарыяланат. Ошонун ичинде баягы шаарыбызда турган ошол өзлөрүнө чектелген мекеме ишканаларыбыз бар. Андан тышкары таза нарын ишканабыз, ошолор иш алып барышат. Азыр мына тазалык боюнча көзөмөл аябай күчөтүп атат. Биздин ошо мэрибиз Татытоев Камбот Мусаевичтин тапшырмасы менен да ошо көчөлөрдү кыдырып, мусорларды жана көп кабаттуу үйлөрдө турган, ошондой эле жана арыктардын ичи, мусор эмелерге азыр чоң тапшырмалар берилип, көзөмөлгө катуу алынып атат. Анан жаз менен алдыда аябай көп иштер бар, көп пландар бар. Жашылдандыруу боюнча дагы мына бактар кыркылды деп элдер эме берип атпайбы? Ал жолго карата баягы кыркылды. Бирок биз азыр ак кайын деп эме жашылдандыруу ишканасы бүт каяка канча бак тигилет, кайсы бактар тигилет деп бүт билдирүүлөр берилип, жергиликтүү бюджеттен да суралган акча каражатыбыз мына бекитилип, анан уже эми ошол боюнча иштер алып барылып атат. Азыр жакшы иштер болуп атат. Мына ошо гүлдөрдү өстүрүү боюнча дагы жашылдандыруу мекемеси бизде жана теплица деп коет эмеспи, ошону жекемеден алып, мына бая күнү жакында эле барып биздин мэрибиз таанышып келди. Аякта уже гүл өстүрүп, баягы кайра бизди жазында майда көчөгө тиккидей кылган иштерди жүргүзүлүп атат азыр. Демек кыйылган бактардын ордуна жаңы ак кайын дагы бактар түрлөрү бар да, көп ошолорду тигебиз деп быйыл планга коюлду. Ал эми ушу жарлыктын негизинде аткарылган жерлерге кандайдыр бир жыл ичинде скверлер уюштурулабы, сейил бактарбы же балдар үчүн аянтчалар уюштурулуу мечемделүүдө? Ооба, быйылкы жылга дагы скверлер, жанагы этаждардын алдында ошо бала бакчага ойночу аянтчалар, футболдук аянтчалар деп бүт азыр тапшырма берилип, мэрдин тапшырмасы менен архитектураларга берилип, азыр сметалары, проектлери чийилип, Нарын шаарына 3 жерге ошол бала бакчалардын жана балдар ойночу аянтчаларды жана воркаут деп коебуз, ошондойлорду коюу боюнча, анан скверлерди да дагы ошо түзүлүп былтыркы жылдан бери ачылган скверлердин дагы кайра ошону жашылдандырып, көрктөндүрүү, ичине дагы эмне алабыз, ошондой кошумча иштер быйылкы жылы буюрса иштер жүрөт. Мына ушу оюн аянтчаларын куруу үчүн каржы жергиликтүү бюджеттен. Ал эми жана жолдун жээгинде көрүп атасыздар, мына былтыр Сагынбай Орозбакта жана Нүр программасы менен, жөнүктүү деген программасы менен көрдүңүздөр, мурун канча жылдан бери аллея деген жок болчу. Арыктарыбыз жок болчу. Мына Орозбак Тоглок молдодон баштап Шүрлер көчөсүнө чейин жакшы арык жарыктандыруубуз түшүп калды. Эми ошол эле нерсени кайра улай биз өкмөттөр эмеден республикалык бюджеттен стим грант деп бар, түрткө берүүчү грант деп, ошо менен 8 проекти өттү. Ошонун ичинде дагы ошо мерчемделген жерлер бар, атайын аныкталган комиссия менен ошо тротуарлар, арыктарды коюу быйыл дагы ошол 8 проекти өтүп, стим грантка өтүп, анан азыр жергиликтүү бюджеттен дагы эме деп коет, софинансирование деп коет, акча жергиликтүү бюджеттен өздүк салым деп, ошолору дагы чечилип, буюрса күн жылып баштаса, иштер башталса, ошол иштер дагы башталат. Абдан жакшы экен. Кайра эле ушу базардын айланасында бир суроо келди. Базарды качан карайсыздар? Чөлмөктөгөн көлчүктөр, суулар деп. Ал жер менчиктер эмес беле? Базар бул жеке менчик болуп эсептелинет. Биз аяка кирип мындай кыл деп көргөзмө бере албайбыз, бирок базар ээси менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, былтыр дагы быйыл жаз келатканда эскертүүлөрдү беребиз. Сатуучуларга ыңгайын түсүп берүү, шагылын төгүп берүү, анан азыр тоң кетилик болуп жаңыдан төгүп баштайт болуш керек. Бул эске алып, базардын ээсине эскертип берип коебуз да, рейдке келтирип таза кармоо боюнча. Ооба, чындыгында жана жеке ошо менчик болуп туруп алып атпайбы, бирок биз Нарын шаардык мэриясы быйыл ошо 2 жылдан бери бирок бул боюнча аябай катуу иштер болду. Ошо менчигинин түрүнө карабастан дагы, эгерде ошондой менчик жагын карабаса, шарт түзүлбөсө, жана азыр айтып кетпеди, ошентпесе биз дагы мындай чараларды көргөнгө өзүбүз эме кылабыз да, тапшырмаларды беребиз. Укук бар, Укук бар. Азыр дагы мына жаңы эле ошо эмеде болду, сиздер айткандай жана токтоп турган ишканаларда бар эмеспи, или жерди алып канча жылдан бери туруп иштебесе, ошол боюнча анализ жүргүзүп, азыр эми дагы өкмөт да аябай катуу киришип атат. Азыр ошол боюнча дагы иштер жүргүзүлгөн. Ал эми жана артка кайтарылган жерлер боюнча сизге суроо, ушуларды ижарага берүүдө талаптары кандай болот? Ошол жерге кандайдыр курулуш курсак болобу? Жеңил конструкция менен гана жүргүзүлгөн. Бул алган жердин шартына байланыштуу болот. Биз келет, кандай багытталат, өзү арыз жазат, биз ошол арызды алып туруп жолдомо менен архитектурага жөнөтөбүз. Анан архитектурадан заключение келет да. Заключениеда
курулуш курса болот десе, бирок муниципалдык жерге жеңил типтеги эле курулуштарга уруксат берилет. Жеңил типтеги. Анан кызыл сызыкта болбосо карала берет да. Азыр көбүнчө биз алган жерлер жашылдандырууга сурап атышат, кайра бакча кылып тигет элек, жакшы карайт элек деп, анан ошондойлорду азыр арыздардын карап атабыз да, чекесинен карап уже берүүчүлөргө берип, бирок 1 жылдык көзөмөл менен берип атабыз. Азыр баштапкы 1 жыл. 1 жылда чын эле жашылдандырып, гүл бакча кылса, андан кийин аны узартып берип турабыз. Жакшы экен. Ал эми шаар аймагындагы баягы бузуу иштери боюнча ушу сиз жогоруда айтып өттүңүз, кайра арызданып сиздердин үстүңүздөргө арызданган жашоочулар катталган жокпу ушу бузуу иштердин жыйынтыгында? Келишет, бузуу иштери боюнча келишет, кайрылышат, арыз менен кайрылат, бирок баягы түшүндүрүү иштери менен кээде сотко кайрылып, соттор кайра ошо туура жактарын чечип берген менен, бирок мындай өтө жаман мындай эмеге, конфликтке азыр андай жок да. Түшүндүрүү иштери менен иштеп келатабыз да. Мына ушу жарлыктын аткарылышында баягы тумтак эле бүтөлүп калган көчөлөр аныкталдыбы, чыктыбы негизи? Көчөлөрдү мына азыр биз баягы основной жол менен иштедик да. 2023-24 жылдарычы. Анан азыр быйылкы планыбызда ушул жана ички көчөлөргө кирип, ошол жерден эми арыздар келишет. Кадимкидей жана тосуп алды дарбаза менен деп ички көчөлөрдүчү андайларды комиссия менен жеринде барып иштеп, ача турган болсо ачып берип, если муниципалдык жер болсо ачылып андай иштер жазалып атат. Бирок эми быйыл дагы ошондойлорду аныктоо боюнча комиссия чыгат, ошо менен да иш алып барабыз. Дагы бир теле көрүүчүбүздөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Глобус жактарда терезелери бүтүлгөн кароосуз жок зданиялар турат дейт. Жолдун боюнда эле дейт. Ошолорду үйү жок көп балалуу үй бүлөлөргө берип койсо жакшы болор эле дейт. Азыр ал эми Глобустагы жана бер жакта маңдайындагын айтып атат болуш керек. Ал дагы азыр жеке менчик, бирөөнүн менчигинде турат да. Анан ошо жана мен айтып кетпедимби, өкмөт боюнча тиги келди, кагаз 92 деп өндүрүш деп, ошонун ичинде бар. Анан бул республика боюнча да, анан эми ошол боюнча иш алып барабыз. Алар эгер иштетип эме кылбаса, биз жеке ошо ээлерин чакырып алып дагы иш алып барабыз. Шаардын көркүн бузуп атат чындыгында. Же болбосо иштетиш керек, же болбосо мындай өзүлөрү деле арендага берип, жанакындай мына азыр инвесторлор көп келип атпайбы, тиги биздин өкүлүбүз Алтынбек Калдаровичтин аябай демилгеси, анан мындай колдоосу менен азыр инвестициялар, долбоорлор тартылып атпайбы. Мына ошондойлорго берип мындай иштетүү быйыл жумушчу тиги орундарды түзүү, ошондой инвесторлорду тартып келүү деген иштер быйыл аябай чоң милдетке коюлду да. Чоң рахмат. Дагы бир көрүүчүбүздөн Эрлан мырзага келиптир. Саламатсыздарбы? Менин суроом Эрлан мырзага дейт. Жолдошум Алиев Белек 2013-жылы жер алууга кезекке турган дейт. Жыл сайын барганда жер жок, ген план бүт элек, инвентаризация бүтсө эле чечилет дейт. Бирок деги эле бүтпөй койду. Жерге жетебиз, турак жай куруу боюнча суроо экен. Саламатсызбы? Мен бул очерет 2006-дан бери тургандар бар азыр. Нарын шаары биздики 2 суу 2 тоонун ортосунда болуп, жерлер биз келгичекте эле берилиптир ээлерине жеке менчик. Анан биз инвентаризация мэрдин тапшырмасы менен нарын шаарын инвентаризация кылып атабыз. Мыйзамсыз ошо басып алган жанакы эмелерин, анан жерди кезеги менен бош болсо топтоп туруп бергенге аракет кылып атабыз. Бирок нарын шаарында азыркы убакта чын эле жер көйгөй чоң болуп атат. Азыр жеке жарандарга жер берүү өзү токтоп турат. Биз 2 жылдан бери эч кимге жер берилекпиз. Бул ипотечный үйлөр салынып атат. Ошолорго карап анан аныктап туруп берели депчи. Бирок жеке менчиктерге азыр токтоп турат. Берилбейт. Жер өспөйт экен да, өспөгөнүнө байланыштуу биз нарындын өзүнүн аянты дагы асыраак билесиз, анан жок болуп атат да. Азыр 2013-төргө чынында очерет келеби, ал эми жерибиз нарын шаарга кеңейип калса, Кудайым буйрса деп турабыз да. Ал эми бул көйгөйдү чечүү үчүн шаар тургундарын турак жай менен камсыз кылуу үчүн атайын долбоорлор иштеп жүзөгө ашырылат, ошол жөнүндө маалымат бересиңиз. Ошол азыр мына бизде өкмөттүн президентибиздин эмеси менен мына ГИК деп жанагы ипотекалык мамлекеттик үй салынып атпайбы, нарын шаарыбызда Ыртыс аймагында салынып атат. Ошолор бүтүп эметсе, ошол элдер жана очерет кезекте турган элдер, ошол турак жай алуу боюнча тургандар,
азыртадан бизге келип сурап кезекке туруп атышат. Анан бүткөндөн кийин кандай тартипте берилет, ошол кезек менен тартипте берилет деп эмесе, ошол дагы бир топ мындай иштеген жанакындайго мугалимдер, медиктерибиз бар. Ошондой эле көп жылдан бери тамга жетпей кирешеси бар, бирок ала албай жүргөндөр бар. Ошо менен бизде азыр мына ыртыс аймагында салынып атат. Андан тышкары дагы азыр ошо Кытай инвестиция тартылып келип, ошо Алтынбек Каларовичтин жардамы менен эмеге городокто жана Гидрометтин мамлекеттин жери берилип, муниципалга азыр ошол жака дагы 9 жана турак жай, 11 этаждан турган турак жай пландаштырылып атат. Ошол дагы биздин ошо элдерге турак жай менен камсыз кылганга да бир чоң жардам тиет да. Себеби нарында чын эле бүт эски салынган этаждар баягы авариялык болуп калгандар да бар экен, бирок ошолорду мына азыр биз ушундай турак жай, көп кабаттуу турак жайлар курулса, элдер ошол турак жайлар менен камсыз болот деп ойлойбуз. Ошондой бул комплекстер, турак жайлар бүтсө канча тургун, канча үй бүлө үй менен камсыз болот? Биз демек ыртыстыкы 416 ушунча киши менен камсыз болот. Ал эми бияктыкы болсо 413. Городоктугу 413, тияктыкы ушундай мындай бир 500гө 600гө чукул адамдар эки жакка отургондо мындай турак жай менен камсыз болот. Ал эми сизде кезекте турган канча жаран бар? Бизде кезекте турган 2000ден ашык турак жай менен турган. Ал жерден бөлүнөт, жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз деп анан иштегендер деп бизде азыр баягы кезекке тургузуп атабыз, турат баягы там болуп калат депчи. Бирок ал кезекке турган там бул мамлекеттик там салынса, муниципалдык там салынса, жанакы ону бергенге да биз жанакындай ипотекаларга эметсе, жанакындай гидрометке салса, алар өздөрү сатып алышат да. Сатып алышат. Бизде болсо азыр жер алууга тургандардыкы 2200дөн биздики да ашты да, жер кезекке тургандар боюнча. Эгерде аларга бир жер табылып калып 4 сотуктан кесип берилсек, канча жер керектелет ошондо бизге? Көп эле жер го, эми аны бөлүп чыгып чын эле бөлүп көрөлө экенбиз. Баягы бизде 4дөн берсек деле бир 30-60 гектардай же 100 гектардай болуп калат го башы. 100 гектардай жер муктаждыгы бар. Буга чейин ушу турак жайларды жер бөлүү боюнча, турак жай куруу боюнча ушу Москва чөлкөөнүн ташкы аймагында каралып жүрдү эле. Бул жактын планы эмне болду? Же өндүрүштүк аймак болгоно калды? Ошол жөнүндө маалымат бергенсиңиз. Бияк Ташкы же Московскийден чыккандан Ташкан баягы элдин муктаждыгына бөлүп берүү боюнча баягы генплан иштелип чыккан, бирок аяктын барган жолу кооптуу, анан суу жүрүшү мүмкүн деп баягы МЧСтерден корутунду келген. Анан аякты өндүрүш боюнча болчу, өндүрүш боюнча турат. Азыр мисалы чоң инвесторлор келип калса, бирдеме салабыз десе, бизде баягы өндүрүштүктө сактап турган жерлерибиз да аяктар. Аяктыкы баягы жеке менчикке бөлүп берүү кичине оорураак болуп атат. Аяктын жолу биринчи, суусу, свети алып барыш керек. Ал баягы биздин жергиликтүү бюджетке көп акча да, чоң акча болуп калат. Анан аяктын бирок баягы генплан чийилген. Бирок генплан чийилгенде ошо кичине кооптулук жаратканда токтоп турат да ал боюнча. Ал эми дагы бир көрүүчүбүздөн суроо бериптир. Кечиресиздер дейт, мен жер боюнча кезекке тургам дейт. Ошол кезегимди ипотекага котортсом болобу? Болсо кандай болот дейт. Жок, ал эме да, эми жерде турганда ал жер менен кезекке турду да, кайсы жылы турду. Ипотекага кадимкидей ипотеканын сайты бар. Ошол жака турак жай алганга деп кезекке өзү толтуруп турат да, анан жерди экөөнү алмаштырганга болбойт. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге берилген убакыт да соңуна келип жетти. Бизде мейманда Нарын шаар мэринин орун басары Элнура Асангазина жана Нарын шаардык муниципалдык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасынын жетекчиси Эрлан Жаанбаев болду. Биздин меймандар президенттин 109-жарлыгын аткарылышы боюнча суроолорго жооп беришти. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.